Бишкекте жаңы алтын казык мал базары ишке кирди. Бүгүн 6-сентябрда Бишкектин Маевка аймагында заманбап талаптарга жооп берген алтын казык жаңы мал базары ачылды. Иш-чарага Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев катышып, жаңы базардын зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында буга чейин борбордо иштеп келген мал базарлары жана союучу жайлар санитардык талаптарга жооп бербей келген. Жаңы базарда ветеринардык пункт, изолятор, намазкана, ашкана жана суткасына 200 бодо, 300 майда мал союуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан сырткары 1520 майда мал жана 600 бодо мал үчүн жабык орундар даярдалды. Ошондой эле фермерлер үчүн дем алыш күндөрү кенен соода аянтчалары уюштурулган. Бишкек мэриясы эски базарлар Жантай, Пригородный, Эски Талчок жана Нарбото жаңы жерге көчүрүүлөрүн, санитардык талапка жооп бербеген майда 20га жакын мал союучу жайлар жабылаарын кабарлады. Долбоордун жалпы баасы 200 миллион сомдон ашуун каражатты түздү.